кутмандуу кеч мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн сонун күн болду. Себеби бир ай мурун болуп өткөн сделканын ачкычыны бүгүн алдык. Сделкабыз Транскапитал банкта 26 июнь болуп өткөн. Дал ушул квартира алынган. Сделкасы Транскапитал банкта болгон. Кардарларыбызды компаниянын атынан куттуктаймын. Алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Азыр сезимдериңиздер башкача болуш керек. Бөлүшүп кетиңиздер. Кайсы учурдан баштап биз менен иштешип баштадыңыздар? Кандай кыйынчылыктар болду? Өзгөчө рахмат айткым келип турат. Себеби сырттан караганда балким кээ биркилерге уялуу оңой сезилиши мүмкүн. Чындыгында кээде кыйынчылыктар болот. Биз менен чогуу кээ бирки кардарларыбыз дагы аракеттенип, сабырдуулугуну, түшүнүктүүлүгүн көргөзүп, баардыгын жеңебиз, баардыгы артта калды. Кудай буйруса, ушул үйдүн ээлери биздин кардарлар болду десем болот. Квартира жөнүндө дагы маалымат берилет. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Урматтуу туугандар, мына ушул KG недвижимость компаниясына чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул ак өргөбүзгө келип отурабыз азыр. Кудай кааласа, күлүч колго тийди. Эми ал жак бул жагын тазалап, ремонт кыла турган жерин ремонт кылып, анан Кудай кааласа жашайбыз. Ушул кыздарга чоң рахмат, ушул компанияга ишенгиле, ушул жактан алгыла, баарыңарга ийгилик. Силер дагы үйү жоктор үйлүү болгула. Ишиңерге ийгилик силерге кыздар. Чоң рахмат. Силерге дагы рахмат. Гүлүр эже, биздин компания жөнүндө качан кайрылгансыз, каяктан угуп бардыңыз эле, канча үй көрдүңүз, эмне үчүн биринчи үй болуп калганын дагы айтып кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Биринчиден KG компаниясына терең ыраазычылык. Биз 2024 январда өзү Москвага келгенбиз, Москва шаарына иштегени. Келгенден кийин эле уже көрдүк да, расходторду эсептеп көрүп, уже өзүңүн үйүң болуш керек экенин билдик да, издеп маалымат топтоп баштадык. Интернеттен көрүп калдым. Самаранын YouTube'дан немелерин көрдүм, отзывдарын көрдүм, башкаларды көрдүм, салыштырдым. Анан ишенимдүү эле бардым, алам деп эле бардым, бирок мен барган убакта колумда документим жок бардым. Эме первоначальный акчам бар, бирок документим жок бардым. Барып Самарага жолугуп кеттим, документ официальный болсо келиңиз, пожалуйста деди. Кайра убакыт өткөн соң мен Самарага ноябрда чалдым. Мен документим болду, уже эмне кылайын десем, документиңиз болсо неме келип тапшыра бериңиз деди. Декабрдын 16-сында барып договор түзүп кеттик. Бирок жаңы жылга байланыштуу чукул болуп калган үчүн жаңы жылдан кийинки немелер, бирок ошентсе деле биздин одобрениябыз бат эле чыкты да. Одобрение чыкты, бирок үй тандоого келгенде бизде кыйынчылык болду. Көп үй көрдүм. Мына Белый дачадагы почти үй сатылат деген үйдүн баарын эле көрүп чыктым. Капа кылбайбыз. Баарын көрүп чыктым. Мен Зульфияга чоңдон чоң ыраазычылык. Күнү жазамбы, түнү жазамбы, бир да суроом жоопсуз калбады. Акыры бул үйдүн дагы ачкычын алып бергенге чейин, аягына чейин туруп, үйдүн ачкычын алып, мына бүгүн азыр сүйүнүп, кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Үй жөнүндө дагы айтып кетсеңиздер, себеби кандай бул жаркыраган үйдү канчага алыптыр? Мындай жаркыраганы менен орто ремонт требует этет. Үйдү деген мен үйлөрдү көрдүм. Мен баасы 11 миллион 500 болду. 11 миллион 500гө ремонту аябай жакшы. Мебелдери укмуш сонун үйлөрдү да көрдүм, бирок ал үйдүн аябай жакшы болгону менен квадрат метри аябай кичинекей болду, 53 метр квадрат. Бунун мен кызыккан жерим, мен мебелине деле, ремонтуна деле кызыкпадым, ал боло турган неме иш. Ошол немеге квадрат метрине кызыктым. 66 метр квадрат, 9-чу этаж. Эми балкону дагы күн жакты карайт, үйүбүз дагы күн жакты карайт. Мен өзүм издеп, өзүбүз каалагандай үйдү таптык. Гүлүр эже, берки квартираңыздар болбой калганда капа болгон жоксуздарбы? Жок, мен ал болбой, биринчи экөөбүз барып жолугуп, ал хозяиндин оюн экөөбүз билгенде эле мен уже биздики эмес экенин сезип, сразу эле айттым го, бул болбойт, уже
башканы издейли, бул уже болбойт. Мен сразу эле меники эмес экенин билдим, капа болгон жокмун. ооба капа Ал анын квадрат метри вообще мындан да чоң 88 метр квадрат болчу, бирок болбой калган эми Кудайдын буйругу да бул дагы. ооба ар бир кардар өзүнүн үйүн табат. Баягы капа болуп, бир үй болбой калса, биздики болбой атат экен, силер болтура албайт экенсиңер деген кардарлар деле бар өзүчө. Анан өзүңдүн квартираңды тапкандан кийин документин чогултканда бүтүп калат. Анан ар бир клиент кээ биркин иштеп атканда дагы айтабыз да, ситуацияны айтабыз, иштин жүрүшүн айтабыз. Кээ биркилер түшүнүү менен кабыл алды. Өзү квартираны бошотуп бергенде 14 күнгө деле берилет болчу. Бул жакта квартиранттар болуп, кардарлардын түшүнүктүүлүгү менен түшүнүп койдук да, бизге окшогон эле мусулмандар жашайт экен. Алар дагы квартира таппай, азыр өзүңүздөр билесиздер, СНГ жарандары болобу, биздикилерге көбүнчөсү квартира бербей калды. Именно Котельникиде деле ушундай проблема болуш керек, квартираны табыш өтө кыйын да. Жок, башка жакта деле кыйын. Биз жаңы келгенде квартира издеп только РФ деп туруп алдым. Мен только РФ дегенде айлам кетип, мен подружкам РФ паспорт болчу, ошого сүйлөшүп, ошолго экөөбүз келип көрүп, квартира көрүп, бул РФ паспорт менен буга договор түзөсүң деп келгенде, тиги хозяйка дагы түшүндү. Бизди көрүп баягы адамды көрмөйүн ишенбейт го, көрүп анан кийин значит СНГнин деле мындай башка немен деле нормальный адамдар бар турбайбы, РФ эмес прямой эле өзүңө түзүп берем деп өзүмө түздү да. Баягы көрмөйүн ишенбейт да адамдар. Ооба. Заявкаңыз дагы кетирилгенде биринчи үчөө болчусуңуздар. Андай моменттер бирок күрөштү алгандан кийин унутулат. Анан болгонго чейин болуп алса эле, алгандан кийин эле сезим баары башкача. Регистрацияны деле коюп алдыңыздар бул жака. Оңой эле коюп алдык. Ооба. 11,5 миллионго түштү. Бул үй канча первоначальный взнос бердиңиздер? 4 миллион 500 первоначальный бердик. Биринчи башында 2 миллион 500 эле беребиз деген план бар болчу. Биздин созаемщигибиз бар болчу. Анын документинин туура болбой калганын дагы 1,5-2 айдай анын документин күттүк. Аягында аны дагы болбой калган, болбошуна өзүм көзүм жетти да, Самарага, Зульфияга чалып айттым, тигини алып салып эле өзүбүзгө эле түзө бергиле, калган жетпеген немени, сумманы өзүбүз кошобуз. Ал үй менен бул үйдүн дагы разницасы болуп калды. Разницасы болуп калды. Берки 13,5 миллион болчу, бул 11,5 миллион 11,5 болуп, экөө заявкада болду, экөөңүздөргө оформление болду дегендей. Азыркы ойлонуп жүргөн мекендештерге үй алган кардар катары советиңизди берип кетсеңиз болот. Азыркы үй алам деп жүргөн мекендештерге айтар советибиз, ойлонбой келип, үй алган, Россиядан алган ыңгайлуу да. Бул жерде мисалы үчүн биз эсептедик, квартплатыбызга кетип атат, регистрациябызга акча кетип атат, ошонун баарын эми Москва өмүр бою бизге байланган эмес, эми кете турган убакка чейин жашаган квартплатыбыз, кеткен расходубуз колубузга чогулуп калат экен да. Ошону эсептедик дагы, эми күйбөйбүз да, аркага кетпейбиз. Болсо Кыргызстанда эле болгон жакшы, Россия жакта эле болгон жакшы. Кыргызстан менен Россиянын биз эки жактан тең ипотека үй алып көргөнбүз. Россия менен Кыргызстандын айырмасы аябай чоң экен. Биз Кыргызстан менен Россиянын айырмасы, Кыргызстанда мындай неме мүмкүнчүлүк жок. Биякта мүмкүнчүлүк, даже одобрение болгон суммаңа без первоначалка да алсаң боло турган мүмкүнчүлүк бар экен. А бизде Кыргызстанда жок. Андай жок, андай жок. Өзүңүздөр уктуңуздар, үйдүн бияктан коркпой келип, советибиз коркпой келип алгыла, ойлонбогула. Силер баягы элдер айтат экен, мени деле бузган адамдар болду. Ойлон, эмне кыласың, процент төлөп, ойлон, кеч болуп кал электе деп келип бузган адамдар болду. Бирок мени бузбагыла, мен бузулбайм, уже болду, мен акыркы решениям болгон, биз уже чечкенбиз. Биз ипотеканын уже бул кандай жол менен эрте төлөнүп 5% чыгып кетсе боло турган билип, анан кийин алдык, ошол кадамга бардык. Силер деле келип коркпой алгыла, элдер айта берет, өзүңөр келип жеке консультация бул кыздардан алсаңар, булар түшүндүрүп, кандай жол менен эрте бүтүп кетерин айтып түшүндүрүп, толук маалымат беришет. Коркпой келип алгыла. Дагы бир бактылуу мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Сиз дагы эгерде ойлонуп жүргөн болсоңуз, маалыматты алыңыз. Эгерде Кыргызстандын жараны болсоңуз, официальный иштесеңиз эле сизде дагы үй алуу мүмкүнчүлүгү бар.